Социалдык кызматкерлердин маянасына тоолуу шартта иштегени үчүн деп кошулуп төлөнчү коэффициенттер 2012 жылы жоюлуп кеткен. Бул кошумча төлөмдү кайтаруу үчүн КСДП фракциясынын өкүлдөрү кайрадан эмгек кодексинин бир нече беренесине өзгөртүү киргизип жатышат. Мындай демилгени өкмөт мүчөлөрү да колдоого алган. 333 статьяга ушул бийик тоолуу шарттардагы эмгек акысына райондук коэффициенттер жана иш стажы үчүн кызматтык маянасына үстөктөр белгиленген райондордо айкалыштырып иштеген адамдардын эмгегине акы төлөө ошол коэффициенттерди жана үстөктөрдү эсепке алуу менен жүргүзүлөт деп өзгөртүп жатабыз. Ал эми 335 статьяда ушул айкалыштырып иштеген жери боюнча дедик, анткени мурда бир гана негизги иштеген жери боюнча гана берилет деген мындай жобо киргизилген да. Демилгечилер мындай аракетти алыскы аймактарга жаш адистерди тартуу максатында деп түшүндүрүүдө. Адистердин жетишсиздиги өзгөчө Нарын жана Чоң Алай райондорунда курч турат дешет депутаттар. Бул көйгөйлөрдү социалдык кызматкерлер депутаттар эл менен жолугушууга барганда айтып чыгышкан. Бүгүнкү күндө республика боюнча 789 калктуу конуш болсо, анын 461-и 1800 метр бийиктиктен жогору тургандар. 300гө чукулуу алыскы конуштар. Бул жактагы социалдык кызматкерлердин маянасына кошумча коэффициент төлөп берүү үчүн 29 миллион 700 миң сом зарыл экен. Бул айлык менен чечиш кыйын, анын үчүн баягы ипотечный компания үй маселесин чечиш керек. Жана башка маселелерин чечиш керек. Анан бюджетке окутуп атканда өкмөткө мен кайрылат элем. Бюджетте окугандарды баягы биздики баягы учет калмай мен оор болуп атабыз да. Бюджетке окугандан кийин ошол жерге барып студент иштеш керек. Ал иштеш үчүн ошол жерге условияны түзүп бериш керек да. Жашоо барбы, үй бүлөсү мененби, ушул айлык маянасын ушул жагынан да иштесеңиздер. Ошондой эле чек арага жакын жайгашкан аймактарга жаш адистер барбай жатканы айтылды. Алсак Лейлектин Арка, Сүлүктү, Аравандын Төө Моюн деген айылдарында пенсия курагындагылар иштөөгө мажбур болуп келишет. Мындан улам жаштарды кызыктыруу үчүн бюджеттик негизде билим алып жаткан студенттерди 3 жыл тоолуу аймакта иштейт деген шарт менен окутуу жагы каралышы керек дешет депутаттар. Эгер ага макул болбосо, бюджеттен коротулган каражатты компенсация катары мамлекетке кайтарып берүүсү зарыл. Чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конуштар боюнча суроолор болду. Ал боюнча өзүнчө мыйзам долбоорун биз даярдаганбыз. Чек ара аймагында жайгашкан калктуу конуштарда иштеген жана жашаган жарандар үчүн атайын 20%дык кошумча үстөк акыны кароо боюнча өзүнчө мыйзам долбоору бар. Эгер бул өзгөртүүлөр күчүнө кирсе, өлкөнүн алыскы аймактарында жашап иштеп жаткан 1882 адам кошумча каражат ала баштайт. Негизи мыйзам долбоору бардык депутаттарга жакты. Бирок айыл жергесине жаш адистерди тартуу үчүн кошумча аракеттер зарыл деген пикирлерди айтуу менен комитет мүчөлөрү демилгени бир добуштан колдоп беришти. Мээрим Ташыбекова, Самат Төлөтакунов, НТС.